Аллах Таала мактаулар жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Бүгүн Аллах Тааланын берген тафикы менен, неаматы менен 3 негиз китебинин акыркы сабагыда. Ушул 3 негиздин акыркы матындарында алып келген бир 5-6 маселе бар. Ошол 5-6 маселени алып бүтүрөбүз. Биринчи маселе матында "Ван насу иза мату юбасун" дейт. Эгер адамдар өлө турган болгон болсо, өлгөндөн кийин алар кайта тирилишет дейт. Өлгөндөн кийин кайта тирилүү ахли сүннада белгилүү бир усулдардан, негиздерден да. Ахирет күнүнө ыйман келтирүү ал кабырдагы болгон маселелерге жана өлгөндөн кийин тирилүү, тирилгенден кийин кыямат күнүндө эсеп хисап, анан кийин жаннатка, тозокко бөлүнүү, ошол өлгөндөн баштап жаннатка, тозокко кирчүү маселени баарын камтылат да. Бирок бул жерден имам Мухаммад рахимахулла өзүнчө жеке ушул өлгөндөн кийин кайта тирилүүгө ишенүүнү өзүнчө бир маселе алып келтирди да. Эмне үчүн дегенде, алымдар айтышат, бул жердеги негизги өзүнчө маселе алып келгендеги себеби көп деген адамдар адам өлгөндөн кийин кайта тирилүүсүнө ишене бербейт дейт да. Өлгөндөн кийин кайта тирилет деген маселеге, усулга, негизге көп ишене бербейт дейт. Көп деген адамдар бар, чындыгында өлгөндөн кийин тирилүүнү айтсаң бул жомок деп билет. Жада калса намаз окуп жүргөн кээ бир адамдар бар, бул өтө аз. Намаз окушат, бирок өлгөндөн кийин тирилүүгө кандай бир деңгээлде күмөндөр бар да. Намазды окуп жүрөт. Намазды окуп жүргөнүн себеби бар анча. Мүмкүн жолдоштору окуйт. Мүмкүн ушул жашка келип калдым мен. Өзү аксакал болгондон кийин өзү намаз окуш керек деп окуй берет. Адам өлгөндөн кийин кайта тирилип, ушул ар бир намаз үчүн сообаларын ал толук ишене бербеши мүмкүн да. Бир топ адамдар өлгөндөн кийин тирилүү бар десе, бир топ адамдар өлгөндөн кийин тирилүү жок дейт. Үчүнчү топтогу адамдар бар, алар күмөндө. Өлгөндөн кийин тирилүү барбы же жокпу? Ушул нерседе алыга чейин бир кандай бир деңгээлде күмөн бар да. Ушул күмөн мусулманда да болбошу керек да. Кайсы бир адам намаз окуп, бир өлгөндөн кийин тирилүүгө кандай бир деңгээлде күмөн боло турган болгон болсо, анын ага намаз пайда бербейт да. Себеби бул ахли сүннанын ишенимдеринен. Биз намазды эмне үчүн окуйбуз? Өлгөндөн кийин тирилүү бар. Ошон үчүн Аллах Таала ушул кимде ким намаз окуса анын сообун берет, намаз окугандардын азабын берет. Аллах Таала бейишке бөлөт, тозокко бөлөт деп ишенген үчүн намаз окуйбуз да. Ошон үчүн бул ахли сүнна дагы эң чоң белгилүү ишенимдерден экен да. Эми ушул нерсеге далилдерди алып келиптир. Албетте ар маселени биз далилдер менен бекемдейбиз ахли сүннада. Ошого Тоха сүрөсүнүн 55-аятында Аллах Таала мындай деп айтып атат. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра дейт. Аллах Таала айтып атат. Биз адам атаны топурактан жаратканбыз дейт. Жалпы адам баласынын атасы болгон адам атаны топурактан жаратканбыз. Ва фиха нуидукум дейт. Аларды кайта топуракка кайтарабыз дейт. Өлгөндөн кийин аларды кайта топуракка кайтарабыз. Ва минха нухриджукум таратан ухра. Аларды кайта топурактан чыгарып тирилтебиз дейт. Биринчи адам ата жок кезде адам ата эмнеден жараткан? Топурактан жараткан. Кайта аны өлтүрүп топуракка кайтарабыз, кайта топурактан аны чыгарып тирилтебиз дейт да. Экинчи аятта, бул Нух сүрөсүнүн 18-аятында Аллах Таала айтат: "Аллах амбатакум минал арди набата" дейт. Аллах Таала дейт, силерди жерден өстүрүп чыгарат дейт да. Жерден силерди чыгарат. Сумма юидукум. Андан кийин кайта ошол жерге кайтарат дейт. Ва юхриджукум ихража. Кайта ал нерседен силерди чыгарат дейт да. Жогоруда эле аят кошот да. Мына ушул аят жана башка көптөгөн аят хадистердин негизинде биз адам баласы аслы атабыз топурактан жаратылган. Бизди Аллах Таала өлтүрүп, кайта топуракка кайтарат экен да, кайта топурактан кийин кыямат күнү бизди чыгарып алат экен да. Кандай чыгарат? Аны келечекте иншалла биз баяндайбыз.
Мисалы Абу Хурайра риwayat хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сумма юнзилуллаху минас-самаи ман фаямбутуна кама ямбутул бақлу" деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллах Таала асмандан жамғыр түшіріп, ошол жамғыр себепті тура егін зарды Аллах Таала жерден өстірген сияқты адам баласын өстіреді дейді қиямет күні. Хадистің оласын қараңыздар. "Валайса минал инсани шай'ун илля юбла". Адам баласы өлгеннен кейін адам баласында еш нәрсе қалбайды, бары чирip жоқ болады дейді. Адам баласы өлгеннен кейін барлық нәрсесі чирip жоқ болады. Илля азман вахидан, бір ғана сөк чирбей қалады дейді. Бір ғана сөк еш қашан чиребестен жоқ болбастан күйіп еткен да. Мисалы қанша ысыққа өрттөсін, қандай деген жерге жанчыбасын, қандай ғана қылбасын, ошол сөк қиямат күнге чейин қала берет экен да. Мен ал суун ичинде болушу мүмкүн, жердин астында болушу мүмкүн, асманда болушу мүмкүн, ал кала берет. Аллах Таала ошол сөк менен Аллах Таала кайта адамдарды кыямат күнү тилтирет экен да. Хадистин манасында о минху юраккабул халq ямал кыяма. Мына ошол сөк себептен Аллах Таала кыямат күнү адамдардын баарын кайтарып тилтирет дейт. Хадис Бухариде келет 4935 номерде. Адамда бир сөк бар экен. Кээбилер айтат бир адамда бир урук бар дейт го. Бирок адамда бир сөк бар экен. Ал сөк кайсы жерде? Омуртка менен ылдый түшкөндө омуртканын эң этегинде. Куймулчакпы? Ошонун эң түбүндө да. Ошол жерде бир сөк бар экен. Буну азыркы учурдагы мусулман медициналарда тастап, буну көргөн экен да. Ошону аябай катуу ысыкка салса, ошол нерсе ысыктан сөк эмес, эчтеке калбай кала турган ысыкка салып туруп кайта чыгарганда, ошол сөк тири болуп чыккан экен да. Мына ошол нерсе медицинада тасталган. Адам бир күмөнданбаш керек. Аллах Таала ошол сөк менен бардыгыбыз иншалла хадисте келгенде тилтип алат да. Экинчи хадисте Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адам баласынын денесинин баарын эч нерсесин калтырбай топурак жейт дейт да. Бир гана сөк бар, мына ошону гана топурак жей албайт дейт да. Минху хулиқа ва фихи юраккабу дейт да. Адам баласы ошондон жаратылган, кайта ошол нерсе менен жиналат дейт да. Чогултулат дейт да. Көрсөтөрбү? Хадис Муслимде келет 2955 номерде. Мына ошол хадистен билебиз биз кыямат күнү Аллах Таала бизди ошол нерсени урук дейбизби, же сөк дейбизби, мына ошол нерсе менен Аллах Таала бизди бардыгыбызды тилтип алат экен да. Эми бул Куран менен хадистен келген далил. Аллах Тааланын бизди тирилтип аларына. Эми акылга келели. Кээ бир адамдар Куран менен хадиске канааттанбайт да. Ага сөз түрдө сен акылдан бир нерсе беришиң керек да. Алымдар эми кээ бир мисалдар келтирет. Бир ошолордун бир экөөнү айта кеткен болсом, алымдар айтат: өзү бир нерсени жоктон бар кылуу кыйынбы, же барды жок кылып кайта аны бар кылуу кыйынбы дейт. Өзү такыр жок нерсени жаратуу, бар кылуу кыйынбы, же болсо бар нерсени эле жок кылып туруп кайта жараткан оңойбу дейт да. Түшүнүктүү маселе? Мисалы, адам жок кезде, эч нерсе жок кезде Аллах Таала адамды жаратты. Адам атаны жаратты, топурак менен суудан. Бирок ошого чейин адам бар беле? Жок болчу. Эми Аллах Таала жоктон, жок нерседен Аллах Таала адамды жаратып чыгаргандан кийин жаратылган адамды кайта Аллах Таала өлтүрүп туруп кайта тилтип коюш, ага биринчисине караганда экинчиси жеңилирээк экен да. Бар нерсени жок кылып кайта жаратып койгон экен да. Сен мисалы дүйнө маселесинде деле телефонду башында жок кезде чыгаруу өтө кыйын болгон. Туурабы? Бир чыгарып алгандан кийин анан ар ким эле мен деле чыгарам, мен деле кыйынмын деп ар кимде чыгара баштайт, туурабы? Көрүнөбү? Биринчи башында чыгаруу бул чындыгында оор болгон да. Бир чыгаргандан кийин элдер ага ээрчи беришип не чыгарып кетти да. Бул дүйнө маселесинде, бирок Аллах Тааланын жараткан нерсеси бул аябай татаал да. Экинчиси, алар айтат, адамдын жаратылышы оор татаалбы, же болбосо асмандар менен жерлердин жаратылышы оор татаалбы дейт да. Себеби асмандарды караңыздар,
7 кабат асман, анын ичиндеги жылдыздар, 7 кабат жер, анын ичиндеги дагы макулуктар. Мына ушул нерсени жаратуунун алдында, астында адамды жаратуу эч нерсе эмес дейт. Күн не деген кудурет. Ай, молдакта планеталар, жылдыздар, Аллаху акбар. Бул нерсенин жанында адамды жаратуу Алла үчүн эч нерсе эмес экен. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн эгер асмандар менен жерди жараткан Аллах Таалага адамды кайта өлтүрүп, тирилтип коюу бул кыйын эмес экен. Үчүнчүдөн, дүйнөдө Аллах Таала мисалы Каф сүрөсүндө баарыңар билесиңер, Каф сүрөсүнүн 19-20 аяттарында Аллах Таала Каф өңкүрүнө жашынган бир топ мусулман жигиттердин кыссасын алып келген да. Себеби алар өзүнүн шаарында жашаганда, шаарында падышалар адамдарды ширкке, куфурга жана санамдарга, путтарга сажда кылууга, ибадат кылууга чакырып атканда, булар ошол нерсенин куфур экенин, ширк экенин билип, ошол шаардан качып чыккан да. Качып чыгат дагы келип тоодогу Каф өңкүргө, ошол өңкүргө келип жашанат дагы, ошол жерде укташат. Ошол жерде уктап, билесиздерби канча уктаган? 300 жыл уктаган да. Ошолор ойгонгондон кийин алар айтып атат: "Кам лабистум?" Силер канча болдуңар бул жерде? Канча уктадыңар? Канча жаттыңар десе, "Лабисна яумана ба'да яум" дейт. Бири-бирине бир күн же андан азыраак деп айтып атат. Болбосо 3 кылымда. Карагыла. Аллах Таала кудуреттүү. Бул биринчиси. Экинчиси, бир адам талкаланган кыштакчаны өтүп баратып, кыштактын өзү дагы ичиндеги жашоочулардын баары кыйраган да. Ошондон өтүп баратып, мындай деп айтты: "Эми ушул кыштактын жашоочуларын Аллах Таала кантип тирилтет?" деп ишенмеди да. Ошондо Аллах Таала ошол адамды өлтүрүп 100 жылдан кайта тирилтти да. Өлтүрүп туруп 100 жылдан кайта тирилтип, эмне дейт? Аятта "Кам лабиста?" Канча болдуң? Десе айтып атат: "Кала лабисти яумана ба'да яум" дейт. Мен бир күн же андан азыраак болдум дейт. Карагыла. Же болсо Ибрахим алейхиссалам. Аллах Таалага айрып: "Аллахым, Рабби арини кайфа тухил маута." Сен өлгөндөрдү кантип тирилтесиң, я Раббы, мага көргөзүн деди да. Дегенде Аллах Таала: "Авалам ту'мин?" О Ибрахим, сен менин тирилтишиме ишенбейсиңби дегенде, "Кала бала, о Раббым, мен ишенем" дейт. Бирок мен жүрөгүм тынчтануу үчүн көргүм келет дейт. Ошондо Аллах Таала эмне деди? Сен бир 4 кушту алгын дагы, аларды бөлүп туруп, тоолордун ар бир табарына барып таштаган, ыргыттым дейт да. Андан кийин келип туруп аларды чакырсаң, кандай абалда тапкан болгонсоң башында, дал ошондой абалда жүрүп келет дейт да. Карагыла, Аллах Таала ошол чачып ырытылган куштарды жыйнап туруп кайта астына алып келип берген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул дүйнөдө эле. Анан кээ бир адамдарга таң каласың да, өлгөндөн кийин тирилүү болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн деп бир адам өлүп туруп, кайта келип туруп, туугандар, мен көрдүм ал жакты. Аякта жашоо жок экен деп кабар бергендей сүйлөйт да. Биякта урматтуу туугандар, Куранда Аллах Таала баяндап атат. Бүткүл пайгамбарлар ушул 124 миң пайгамбар өлгөндөн кийин тирилүүсүнө чакырып кеткен. Андан кийин дагы адамдын акылы да ошол нерсени тастап атат. Эми жада калса ошонун карамашында турган бир да адам өлүп туруп, кайта тирилип келип туруп, аякта жашоо жок экен деп айткан эмес да. Шайтан эсин оодартып бирөө сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок чындыгында өлүп туруп кайта тирилген адам болду беле тарыхта? Өлүп тирилген адамдар дагы могу кыссада келген, булар да моюндашкан да. Аллах Таала баардыгына кудуреттүү зат экен депчи. Ошон үчүн ошондой өлүп кайта тирилгенден кийин аякта жашоо жок экен деп айтпаган эч ким болбогондон кийин эмне болгон булар? Булар бир гана күмөн, ал шайтандын салган күмөндөр да. Ошондой күмөндөр менен жашап, чыныгы анык келген Куранды, анык келген сүннөттү, анык келген кабарларды жада калса акыл моюндап турган нерсени да кайтарышка эмне кылган? Алардын жахилдиги, сабатсыздыгы алып барган да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, өлгөндөн кийин баардыгыбыз тирилебиз да. Адам өлгөндөн кийин эң биринчи кабыр ачыла турган пайгамбар, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да. Адамдар өлгөндөн кийин
тирилип баштаганда эң биринчи ачылган кабыр ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыр болот экен да. Анан адамдар тирилип жиналып баштайт да. Айша энесинин хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Юхшарун нас ямал кыямату хуфатан урatan урлан" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эртең кыямат күнү адамдар тирилгенде жылаңайлак, хуфатан" дейт. Жылаңайлак, урatan жылаңач, гурлан отургузулган абалда. Башка бир риwayatта бухман дейт да. Бухман дегени эч кандай дүйнөсү жок дейт да. Адамдын жанында мансабы, дүйнөсү, акчасы, байлыгы бар го, анда эчтеке жок. Бутунда кепичи жок. Денесинде кийими жок. Жада калса төрөлгөндөн кийин сүннөт кылып кесип салган баягы кичине кесим этти дагы Аллах Таала жинап кеткен да. Кыямат күнү ошол толук кабыл этилет. Жана ошондой эле мал мүлкү жок. Акчасы жок, дүйнөсү жок. Баягы жылаңач да. Эчтекеси жок, Аллах Тааланын астында кул абалда кеткен. Ошондо Айша энебиз: "Я Расулаллах, ан-ниса вар-риджалу жамиан янзуру ба'дум ила ба'дин". О Аллахтын элчиси, эгер эркектер дагы, аялдар дагы жылаңайлак боло турган болгон болсо, анда кыямат күнү бири-биринин авратына карайбы? деп сураса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? "Я Айша" дейт. "О Айша" дейт. "Ал-амр ашадду минан янзура ба'дум ила ба'дин" дейт да. Ал абалдын, ал күндүн оорлугу жанында бири-бирине кароо бул мүмкүн эмес дейт. Каяка барам деген нерсе ал бирөөнүн авратына карашка жол бербейт экен. Хадис Муслимде келет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, эртең кыямат күнү мына ушундай болот. Баарыбыз ушундай болду, Аллахтын астына жолугабыз. Кыямат күнү тирилгенде эң биринчи хадисте келет, эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирилет, андан кийин адамдар, анан кийиндирилгенде эң биринчи Али радhiyallahu anh айтат, эң биринчи Ибрахим алейхиссалам, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийиндирилет экен да. Сиз адамдар мажлаңаш да. Анан кийин момундар кийинет экен да. Бирок качан кийиндирилет? Шейбаз рахимахулла Аллаху алам дейт. Бирок эң биринчи Ибрахим алейхиссалам, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийиндирилет экен да. Бул Али радhiyallahu anh асар келген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кыямат күнүнүн абалы өтө оор. Ал эми эртең махшар кайсы жерде болот? Ушул жерде болобу, же болбосо башка жерде болобу деген маселе бар да. Өткөндө ушул маселени козгоп койгонбуз. Ушул маселеде алымдар арасында, ахли сүннат алымдар арасында эки пикир бар да. Кээ бир алымдар айтат, махшар деген адамдар кыямат күнү жинала турган жер кайсы жерде болот десе, мына ушул биз жашап аткан жерде болот дейт да. Себеби аятта Ибрахим сүрөсүнүн 40-аятында Аллах Таала айтат: "Яума тубаддалу арду гайрал арду ас-самават" дейт да. Эртең кыямат күнү асмандар жана жерлер алмаштырылат дейт да. Өзгөртүлөт дейт да. Эми ушул аяттын тафсиринде кээ бир адамдар айтат, бул жерде асмандар башка асманга, жерлер башка жерге алмаштырылат деген маанисин Шейх Усайминдер айтат, бир тоомдар. Алмаштырылат дегенде жердин өзү толугу алмашпайт дейт. Сыпаттары дейт. Мисалы, азыр ушул эле жер, бирок ушул эле жер эртең махшар болгондо терини жагына теп-тегиз болуп жайлат го. Дал ошондой ушул жер теп-тегиз болуп жайлат дейт да. Алмашат дегендеги мааниси, бул жерде Аллах Таала кандай болуп алмашат деген маселеде ошо бир тоомдар жердин өзү толугу менен алмашпайт, болгон сыпат алмашат дейт да. Сыпат кандай десе, Аллах Таала ошол жерди теп-тегиз кылып, жердин бетиндеги тоолордун бардыгын алат. Жана жердин бетиндеги дөңсөлөрдү, талдарды, таштардын баарын алып, жери теп-тегиз болуп калат дейт да. Туура тери, үйлөөчү адам терин жайганда кандай жайылган болмосо, жер дал ошондой теп-тегиз болуп жайлат дейт. Кээ бир адамдар жок дейт. Аллах Таала бул аятта кыямат күнү жерлер жана асмандар алмашат деп атат. Ошондуктан биз ушундай түшүнөбүз, жер бул жерге эмес, Аллах Таала башка бир жерге махшар кылат дейт. Махшар башка жерге болот дейт. Эки өтең ахли сүннат алымдарынын пикирлери да. Бирок кээ бир хадистерде келет, Шам ошол махшар боло турган жер дейт да кыямат күнү. Шам билесиңер, азыркы Сирия. Сирия.
Алла алам кандай болот. Алла алам кандай болот. Бирок ушундай хадис келген да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кыямат күнү болот. Кээ бир маселелер келген, кеңири келбеген да. Үстүртөн келип айтылган, бирок терең айтылбаган да. Ошон үчүн биз кандай келген болсо дал ошондой эме келди. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кимде ким адам өлгөндөн кийин кайта тирилүүсүнө ыйман келтирбей турган болсо, кайтара турган болсо, бул ыймандан чыгат да. Себеби Аллах Таала Куранда эмне дейт? Замалладина кафару алла юбасу. Аллаха ыйман келтирбеген кафырлар, алар Аллах Таала өлгөн адамды эч качан тирилте албайт деп ойлошот дейт да. Мухаммад аларга баяндап айтып койгон дейт да. Кул бала рабби, Раббымдын аты менен касам ичемин, чындыгында ла тубасунна, Аллах Таала силерди кыямат күнү тирилтет. Сумма ла тунаббаунна бима амилтум, жана жасаган амалдарыңардан Аллах Таала кабар берет баарынан. Ва залик алалла ясир, бул нерсе Аллах Таалага өтө жеңил деп аларга кабар берген дейт да. Карала. Ошон үчүн урматтуу Аллах Таалага бизди тирилтип коюу Аллах Таалага эч нерсе эмес да. Эч нерсе эмес. Аллах Таала аябай жеңил экен да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, өлгөндөн кийин эсеп хисаптын болуусу. Өлгөндөн кийин эсеп хисап болот. Үч түрлүү болот. Эсеп хисап үчкө бөлүнөт дедим да. Биринчи бөлүмдөгү адамдарга эч кандай эсеп хисап болбойт дагы, төздөн түз 5 кетет да. Эсеп да болбойт, жана азап да көрбөйт, түздөн түз 5ке. Бул биринчи топтогу жамаат. Алар бай хадисте келген 70 000 адам, 70 000дин ар биринде 70 000. Хадисте баяндадык го, мына ошолордун баардыгы эмне? Түздөн түз 5ке эсепсиз, азапсыз кетет. Бул биринчи топтогу. Экинчи топтогулар, булар Аллах Таала аларды мындай ар бир кылган ишин сурабайт. Кээ бир күнөөлөрдү айтып, ага кээ бир күнөөлөрүн эскертип көрсөтөт да. Мисалы, Абдулла ибн Омардан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала эртең кыямат күнү өзүнүн бир кулуна жакындап туруп, "О баланча кулум, сен баланча жасаган күнөөңдү билесиңби?" десе, бая кулу: "О Раббым, ооба билемин." "А баланча күнөөңдү билесиңби?" десе, "О Раббым, билемин." деп Аллах Таала эскерткен сайын, айткан сайын ал мойнуна алат экен да. Мойнуна алат экен дагы, хадистин уласында айтылат, ошол мойнуна алып атып дейт, "Мен болду, курудум го, өлдүм го, тозокко кеттим го" деп ойлоп калат дейт. Ошондо Аллах Таалага эмне деп айтат дейт? "Сатартуха алейка фид дуня." Чындыгында мен сенин күнөөлөрүңдү дүйнөдө жашырганмын. "Ва ана афируха лакал йом." Бүгүн ошол күнөөлөрүңдү кечирем деп айтат. Дүйнөдө мен сенин күнөөлөрүңдү эч ким көргөзбөй, ашкере кылбай жашырганмын. Себеби адам баласы кээде жашыруун, кээде күнөөнү адамдар ашкере күнөөлөр кылышы мүмкүн, элдин астында зина кылышы мүмкүн, уруулук кылышы мүмкүн, пара алышы мүмкүн, эл билген. А кээ бир мусулмандар болушу мүмкүн, элге көргөзбөй жалгыз кылат күнөөнү. Зинаны көргөзбөй кылышы мүмкүн, жана башка күнөөлөрдү кылышы мүмкүн, бирок Аллах билет да. Аллах Таала ошол күнөөлөрдү баланча кулум, сен билесиңби, баланча күнөөнү кылдың эле десе, бая: "О Раббым, эч кандай кайтарбастан, күмөндөнбөстөн, о Раббым кылганмын." Баланча күнөөмчү десе, "О Раббым кылганмын" дейт экен. Ошентип айткан сайын мойнуна ала берет экен, бирок мойнуна алып атып, "Мен бүттүм, өлдүм, тозокко ыргытылдым" деп ойлойт экен да. Бирок Аллах Таала: "Мен сенин ошол күнөөлөрүңдүн баардыгын дүйнөдө жашырганмын, эми мен сенин күнөөлөрүңдү бул дүйнөдө ахирет күнү кечиремин" деп Аллах Таала бейишке секилди. Бул жерде кандай экен? Экинчи эсеп хисаптын түрү жөн гана кээ бир күнөөлөрүн Аллах Таала айтып коет да. Ошо менен Аллах Таала күнөөсүн кечирет дагы, кетти бейишке. Бул чоң күнөөнү кылгансың, бул важипти таштагансың, бул арам нерсени кылгансың, мындай кылгансың, тигиге мындай сүйлөгөнсүң деп майда эсеп хисап болбойт. Кээ бир гана күнөөлөрүн эскерилет дагы, Аллах Таала кечирип бейишке киргизилет. Бул жаннат эскен. Ал эми үчүнчүсү мунакаша. Мунакаша деген Аллах Таала эсептешет. Адилеттүүлүгү менен бүттүгүн Аллах Таала эмне сурайт. Пайгамбарыбыз хадис айтат: "Валакин ман нуқиша ал-хисаб яхлику." Ал эми кайсыл бир адамга ар бир нерсесине эсеп хисап кыла турган болгон болсо, ал бүткөнү дейт. Ошон үчүн эртең кыямат күнү кайсыл бир мусулманга эсеп хисап болгондо ар бир нерсеси айтыла турган болгон болсо,
сен буну кылгансың, тигини кылгансың деп, анда мусулман андан саламат чыкпайт экен. Андан саламат чыкпайт экен. Хадис Бухариде келет 103 номерде. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энесинин хадисте Самияту Набия саллаллаху алейхи ва саллям якул, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды кээ бир намаздарында Аллахума хасибни хисаба ясира, Аллахым менин эсеп хисабымды жеңил кыл деп дуа кылганын уктум дейт да. Ошон үчүн мусулман адам дайыма намазда болобу, башка учурда болобу, Аллахума хасибни хисаба ясира деп Аллахка дуа кылыш керек экен да. Аллахым менин эсеп хисабымды жеңил кыл депчи. Ошон үчүн эң биринчилерден болуп азап көрбөй, эсеп көрбөй кеткен болгон болсоң, Аллаху акбар. Бирок ал даражаны билесиңер да? Ал кандай даража? Аллаху акбар. Себеби ислам элер канча даражада? Мусулман, момун, анан мухсин. Мусулман 5 мал намазын окуйт, Аллахка иман келтирет, шерик кошпойт, закетін берсе берет, оразасын кармайт. Аллах Таала эмнеге шерик кошпойт? Периштелерге жалпысынан, пайгамбарларга жалпысынан иман келтирет дагы дүйнө өткөрөт. Бул мусулман. Экинчиси момун. Момун деген бул Аллах Таала буйруган амалдардын баарын аткарат, важиптерди. Арам иштердин баарынан кайтат. Ошо менен кошо Аллах Тааланын ысым сыфаттарын терең үйрөнөт. Аллах Тааланы терең тааныйт. Пайгамбарларын, периштелерин, китептерин, кыямат күнүндөгү ар бир маселени терең үйрөнөт. Ыйманы жогору. Себеби Аллах Тааланы терең, пайгамбарларын, периштелерин, ахирет жана көп маселе терең үйрөнгөн адам менен үстүртөң гана билген адамдын айырмасы асман менен жерде ыйманы. Билип коюңуздар. Анан ал терең үйрөнгөндөн анын көп деген ибадаттары да тереңирээк билет. Ал ошон эсе амал кылып, анын ыйманы жогору да. Ошон үчүн момун эмне экен? Бүттүк маселени терең үйрөнөт. Жана сүннөттөрдү, важиптерди, фарыздарды терең үйрөнүп ошо амал кылат. Мына ошо момун. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда көпчүлүк эмне экен? Мусулмандар. Намаз окугандардын көпчүлүгү мусулмандар. А момундар деген алар важиптерди толук аткарат. Колунан келишинче арам нерседен баш тартат. Мына бул момун. А момундар Аллаху акбар. Экинчи даражада. Үчүнчүсү мухсиндер. Мухсиндер булар Аллах Тааланы көрүп тургандай, же Аллахны көрүп тургандай ибадат кылат да. Буга жетиш эми биздеки Аллаху акбар. Эң негизгиси ушундай экен. Бул 4-нчы, 5-нчи маселеси эртең ар бир жасаган амалына жасаган амалынын соогун алат экен да. Ал мусулман болобу, кафир болобу. Эртең кыямат күнү эсеп хисапка тартылганда адамдар 3 абалда болот. Биринчиси анын жакшылыгы басымдуулук болот. Жакшы амалдары басып кетет. Албетте алар беш кетет. Бул биринчи даражасы. Экинчи абалы анын жаман амалдар басат. Кылган зинасы, урулугу, бирөөгө зыяндык бергени басат дагы, ал тозуп кетет. Кийин кайта тавхид эс болгон үчүн тазаланып, күнөөсүнөн жуулуп кайта чыгат да. Бул экинчи абалы. Үчүнчү абалы жакшы амалдар менен жаман амалдар тең болуп калгандар. Аларды Ибн Аббас жана башка сахабалар, Ибн Масуд жана башка сахабалар айтат. Алар Араф деген орунда болот дейт да. Тозокту да көрүп турат, бешти да көрөт дейт да. Араф деген тозок менен бештин ортосунда бир орун бар эди. Ошол орунда бир нече убакыт турушат дейт. Эми нече убакыт дегенде бир өтө көп убакыт алчы. Аллах алим канча убакыт. Аллах Таала адилеттүүлүгү менен тозокко да кирбейт, бешке да кирбейт, ортодо калат экен да. Бир нече убакыттан кийин бешке кайта барат экен. Тавхид ээси мусулман болгондор үчүн көрсөңөр. Кийин 6-нчы маселе. Арсалаллаху жамия русулу мубашширина мунзирин дейт да. Аллах Таала бардык пайгамбарларды ааламга эки максатта. Биринчи максаты Аллах Тааланын бейиши менен сүйүндүрүү үчүн же тозогу менен эскертүү үчүн дейт да. Кайсылыгына пайгамбар келесин Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынууга чакырып туруп айткан. Биз Аллах тарабынан келдик. Мол жакшы амалдарды кылсаңар, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынсаңар, намаз окусаңар, орозо кармасаңар, жана баланча ибадат кылсаңар, силер бейишке барасыңар. Аллах Таала силер үчүн дайындап койгон бейиши бар. Аны сифаттап берген да. Жана Аллахка шерик кошсоңар, намаз окубасаңар, күнөө иштерди кылсаңар, Аллах Таала силер үчүн дайындап койгон тозогу бар. Ошол тозокко барасыңар деп эки максатта келген. Эскертүүчү кылып. Бейишке бейиш менен сүйүнчүлөп, же тозок менен эскертип келген экен. Себеби Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 165-аятында айтат:
русулам мубашширина ва мунзирина лиалла якуна линнас алаллах худжатун бада русул дейді. Біз дейді пайғамбарларды адамдарға ескертүүчү жана сүйүнчүлөөчү жиберди дейді. Эмне максатта? Эртең кыямат күнү келип туруп, Раббым, сен бизге эч нерсени жөнөткөн жоксуң. Эгер биз бир пайгамбарды же элчини жибергениңде, биз ошолорго ыйман келтирмекпиз деп айтпашы үчүн дейт. Ошон үчүн эртең кыямат күнү Аллах Таала эмне үчүн намаз окубадың, эмне үчүн мага сыйынбадың деп айтса, Аллахтын элчиси, ой, я Аллам, я Аллах, я Раббым, мага эч ким келген жок. Пайгамбар келген жок, элчи келген жок, мен уккан жокмун, көргөн жокмун деп айта алат дейсиң да. Себеби Аллах Таала Куранда айтат, биз адамдарга пайгамбарларды жиберип турдук. Эмне максатта? Аларга башына далилди тургузуш үчүн дейт. Эртең кыямат күнү келип алып туруп, о Раббым, бизге эч ким келген жок. Периштеден болгон элчи да келген жок, адамдардан болгон элчи да келген жок, жиндерден болгон элчи да келген жок, эчтеке келген жок. Эгер келгенде, өзүң жибергенде биз аларга моюнсунуп ыйман келтирмекпиз деп айтпаш үчүн дейт. Ошон үчүн эртең кыямат күнү эч ким айта албайт экен да. Себеби өзгөчө Аллах Таала адамга акыл бергенден кийин көчөдөн бирөө Аллахка сен Аллахка шерик кошпогун дейт, намаз оку дейт. Азыр намаз окуганга чакыргандарды угуп атабы, уккан жокпу? Адам угуп атат. Көрүп атабы? Көрүп атат. Болду. Булардын баардыгы эмне? Моюна далил туруп атат да. Эртең Аллахтын астына барганда мен көргөн жокмун, билген жокмун, уккан жокмун деп эч айта албайт экен. Эң негизи сен Аллахтын дагы өзүнө сыйынууга чакырылгансың, намаз окуткан мусулмандарды көргөнсүң, намаздын важип экени, парыз экенин сен билесиңби? Билесиң. Болду. Бул 6-чы маселе. 7-чи маселе, жер бетинде адам баласына эң биринчи жиберилген пайгамбар ал Нух пайгамбар экен. Себеби матында келет, эң биринчи пайгамбар Нух алейхиссалам болгон, ал эми эң акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи салам болгон дейт да. Ва ва хатабун набиин, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам пайгамбарлардын эң акыркысы, эң акыркы пайгамбарды толтурчу дейт да. Себеби Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 165 аятында инна авхайна илайка кама авхайна ила Нухи ва набийина мин баъди дейт да. О Мухаммад дейт, биз Нух алейхиссаламга жана андан кийинки пайгамбарларга вахий кылып жибергенибиз сыяктуу сага дагы вахий кылдык дейт да. Бул аяттан эмне түшүнсөк болот? Биз Нуха жана андан кийин пайгамбарларга вахий кылганыбыз сыяк дейт да. Себеби Нух келген, андан кийинки пайгамбарлар айтып атат да, ошон үчүн Нуха жана андан кийин пайгамбарларга вахий түшүргөнүбүз сыяктуу, вахий кылганыбыз сыяктуу сага дагы вахий кылдык дейт да. Бул 7-чи маселе. 8-чи маселеси Күллү умматин баасаллаху илайха расулан мин Нух ила Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam дейт да. Аллах Таала Нух алейхиссаламдан баштап, Нух алейхиссалам үммөтүнөн баштап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam үммөтүнө чейин бир дагы коомду, үммөттү пайгамбарсыз калтырбаган экен да. Мисалы азыркы учурда бирөө мен пайгамбарды укпай калдым деген адам жокко. Аллах Таала адам баласын жараткандан кийин бир дагы коомду, үммөттү пайгамбарсыз таштап койгон эмес экен да. Нух алейхиссаламдан баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин ар бир үммөткө пайгамбар жиберип турган экен. Мисалы аятта келет, Нахл сүрөсүнүн 36-аятында Аллах Таала айтат: "Ва лакад баасна фи кулли умматин расулан ан ябудуллаха ва аштанибут тагут" дейт да. Биз ар бир үммөткө, коомго пайгамбарларды, элчилерди жиберип турдук дейт да. Эмне максатта? Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынуу максатында жана Аллахтан башка сыйынып аткан тогуттардан кайтаруу максатында дейт. Бул 7-чи маселе. 8-чи маселе. Ибн Кайым рахимахуллахнын китебинен кылган экен, ошол сөзүндө Ибн Кайым айтып атат, мана тогут дейт да. Тогут деген эмне дейт? Тогут деген билесиздерби? Жалпы Аллахтан башка сыйынылган нерселер. Эгер алар акыл болгон болсо, шарты эмне? Ал разы болуш керек да. Ал эми разы болбогондар ал тогут эмес. Мисалы, Иса алейхиссалам сыйынабы, сыйынбайбы? Иса алейхиссаламга да ибадатты кылып атпайбы? Тогутбу, тогут эмеспи? Жок. Иса алейхиссалам тогут эмес. Узайр алейхиссалам тогутпу? Себеби ага да адамдар сыйынат. Периштелер тогутпу?
Тогут эмес. Себеби алар бул нерсеге ыраазы эмес да. Алар бул нерседен жек көрөт жана бул нерседен кайтарышат. Тогут деген эмне десе, Ибн Кайым рахмаллах мындай деп айтып атат. Тогут деген ма тажаваза бихил абду хаддаху би ма'будин ав матбун ав мутаун дейт. Тогут деген бул сыйынууда жана ээрчүүдө жана моюнсунууда четтен чыккан нерселер дейт. Үч нерседе. Сыйынууда, ээрчүүдө жана моюнсунууда. Үч нерседе. Мисалы, кимде ким Аллахтан башка Аллахка арнала турган ибадаттар башкага арналып четтен чыгып сыйынып аткан болгон болсо ал тогут. Же ээрчип Аллах Таала адал кылган нерсени арам кылса, арам кылган нерсени адал кылса, ошого ээрчилип четтен чыгып аткан болгон болсо, бул да тогут. Же болсо үчүнчүсү моюнсунуу. Моюнсунуу да Аллах Таала пайгамбары чектеген чектен ашып моюнсунуп аткан болгон болсо, мисалы, баягы шейхтер бар, мага сажда кылгын, руку кылгын, мен кайыпты билемин, мен адамдын ичинде сырын билем десе, машалла чындап эле билет бул деп, ага моюнсунуп четтен чыгып аткан болгон болсо, алар да эмне? Тогут. Ибн Кайым айтып атат, тогут деген аябай көп дейт. Тогут деп атала турган нерселер негизи аябай көп дейт. Бирок ошолордун башында 5 нерсе бар дейт. Биринчиси иблис дейт. Лаанахулла. Иблис тогут дейт. Иблис жана шайтандар тогут дейт. Эмнеге десе, себеби эң биринчи ширкке чакырган бул иблис дейт. Куфурга чакырган иблис дейт. Ал бир гана ширкке чакырбастан, куфурга чакырбастан бүткүл жамандыкка чакырат дейт. Экинчиси оман убида ва радин дейт. Кимде ким сыйынылганда разы болгон болсо, ал да тогут дейт. Кимде ким сыйынылганда, Аллахка арнала турган ибадат ага арналганда, ошол нерсеге разы болгон болсо, ал да тогут дейт. Аллахка арнала турган ибадат ага арналганда ал разы да. Мисалы, кээ бир жамааттардын шейхтери бар. Ага руку кылынса разы. Руку кылбаган болсо наразы. Ага сажда кылсаң разы, сажда кылбасаң наразы. Барбы, жокпу? Ал кайыпты билет десең разы. Тура эмеспи? Ал иштеги сырды билет дейт. Алыстагы нерсени көрүп турат дейт. Барбы ушундайлар, жокпу? Ошентип айтсаң разы. Булар тогуттар булар. Тогуттар булар. Себеби разы. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, тогуттун үчүнчүсү оман да'ан наса иля ибадати нафси дейт да. Адамдарды өзүнө ибадат кылууга чакыргандар, булар да тогут дейт. Мисалы, жана айткандай, Фиргавн, Фиргавн өзүнө ибадат кылууга чакырды беле? Чакырган. Мен силердин эң мартабалуу бийик Раббыңармын, Кудайыңармын деген да. Мына ошончо Фиргавн тогуттун бир түрү. Жана ошондой эле бирөө жарым чакырган болгон болсо, мага сыйынгыла деп чакырган болгон болсо, ал да тогут. Мисалы, Мисирде бир адам бар дейт, өзү таксист экен да. Ана адамдарды мен Кудаймын, мага сыйынгыла деп чакырат экен да. Ада сыйынган адамдар бар экен. Өзүнүн балдарын менен эриштип алган болгон болсо, болду. Мейли ал эч ким ээрчебесе дагы, мен Кудаймын деп өзүнө сыйынууга чакырдыбы, ага эч ким ээрчебесе да ахли сүннат адамдар ал тогут дейт да. Себеби эң негизгиси өзүнө ибадат кылууга, сыйынууга чакырып атат дейт. Үчүнчү. Төртүнчүсү ваманидда мин илмил гайби дейт. Кимде ким кайыптан бир нерсени билем деп сүйлөгөн болгон болсо, айткан болгон болсо дейт. Мен кайыптан билемин деп айткан болгон болсо, ал да тогут дейт. Себеби исламда билесиңер, кайыпты Аллахтан башка эч билбейт. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда берген кабарлар бардыгы эмне себептен? Вахий себебинен. Кайыпты билбейт эле. Болгону вахий аркылуу ага Жебрил алейхиссалам келип кабар берип турган. Ошондуктан бирөө жар мен кайыпты билем десе, ал тогут. Азыркы учурда мисалы сыйкырчылар, көз ачыктар, бүүлөр, бакшылар да кимдер? Толтура. Алардын жолдору көп. Мисалы кээ бирлер кагазга чийип көз ачыкты кылышы мүмкүн.
Кээ бирлер болсо колду алаканды окуйт, алаканды окуп көз ачык кылышы мүмкүн, же болбосо төлгө тамырларды кармашы мүмкүн. Куфенин бетин көөгү бар го, ошону окуп, ошол жерден сенин тагдырыңды айтышы мүмкүн. Гороскоп, сен бу менен бактылуу болосуң, бу менен баксыз болосуң. Кээ бирлер бар. Атаңдын аты, апаңдын аты, канчанчы күнү туулгансың, кайсыл айда туулгансың, кайсы жылы туулгансың деп ошолорду сурайт да, ошо менен эмне сенин бактылуу же баксыздыгыңды айтып берет. Бул дагы эмне? Көз ачыктык. Булар да тогуттар. Тогуттардын биле турган жолдошулар да. Же болбосо жылдызды карашы мүмкүн, же болбосо карта. Кыскасы көп. Мына баягы көзү ачыктык кыла турган жолдор ушулар да. Көп бизде. Бизде динди жакшы билебиз, анан жада калса мындай күйөөм намаз окуйт, такыба дегендерин аялдар кетип калып атат. Мындай аялдарга кичине мындай динди үйрөтүп коюш керек да. Өзүнүн күйөөсүн көз ачыктарга барып дуалап коюп атат аялдары. Намаз окуп жүргөн адамдардын өздөрү ошол көз ачыктарга барса болот, дуалашса болот, тиги дамбылага барса болот, тамыр кармашса болот, карта ачтырса болот деп жүргөндөр жүздөп, миңдеп саналат. Бешинчиси Аллах түшүргөн шариат менен эмес, башка нерсе менен өкүм чыгаруу. Мурунку учурларда хандар өкүм чыгарчы, же уруулар бир өздөрүнүн эрежелери болгон өздөрүнүн. Ошо менен өкүм чыгарган, мурунку хандардыкы болгон, жана башка азыркы учурда толтура мына ошондой. Бул бир гана башчыларга тиешелүү эмес. Жада калса ар бир мусулманга тиешелүү. Үйүндө эки баласы урушуп калганда ортосун өкүм чыгарууда Аллах Таала түшүргөн Куран менен суннат менен өкүм чыгарыш керек. Өзүнүн келинчеги менен урушуп калган учурда Куран, сунна менен өкүм чыгарыш керек. Өзүнүн баягы эрежеси менен эмес, Кээ бир туугандар бар. Аялдан кемчилик кетсе, ошондо Куран менен сүннөттү алып келет да. Ошондо иштетет. Кемчилик өзүнөн кеткен болгон болсо, ал жерде Куран менен сүннөт иштебейт. Ал жерде өзүнүн эреже иштейт да. Же өзүнүн күчтүүлүгү, акылдуулугу, ошолор иштетет да. Аллах Таала көрүп турат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кайсы жерде болбосун, жада калса алымдар айтат, эки бала талашып калган учурда дагы Куран менен суннатты өкүм жүрүш керек дейт да. Аллах Тааланын шариатынчы. Ал эми өзүнүн эрежесин, же бирөөнүн эрежесин, бирөөнүн чыгарган, ойдон чыгарган мыйзамдарын жана башка нерсе иштетпеш керек. Бул Аллах Тааланын шариаты. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн бул дагы эмне? Чоң, кээде бул чоң куфур болот, кээде бул кичинекей куфур болот. Шариат менен эмес, башка нерсе менен. Ал эреже дейсиңби, мыйзам дейсиңби, жана башка эмне гана болбосун. Өкүм чыгаруу ал кээде чоң куфур болот, кээде кичинекей куфур болот экен да. Жана ушул нерсе бир гана башчыларга эмес, жалпы ар бир мусулманга тиешелүү экен да. Эгер Аллах Тааланын шариатынан башка нерсе менен өкүм чыгаруу Куран менен сүннөткө караганда жакшыраак, же Куран менен сунна менен шариат Аллахтын түшүргөн шариаты менен тең десе, анда бул чоң куфур да. Ал эми өзүнүн нафсына ээрчип, же өзүнүн мансабына ээрчип, же шахватына ээрчип, же мажбурланып Аллах Тааланын шариаты менен эмес, башка эрежелери менен, мыйзамдары менен өкүм чыгарып койгон болсо, анда бул чоң куфур эмес, кичинекей куфур. Далилап келип туруп ушул нерсеге Ома якфир бит-тагут ва юъмин биллах фақад истамсака бил урватил усқа дейт да. Кимде ким Аллах Тааладан башка сыйнаткан тогуттарга кафир болуп, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө ыйман келтирип ишене турган болгон болсо, анда чыныгы Аллах Таала түшүргөн ла иляха келмесин бекем кармапты дейт. Андан кийин хадис, акыркы хадис Муаз бин Жабалдан келет. Ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, Муаз бин Жабал, о Муаз дейт да, мен сага ар бир нерсенин башы болгон сыяктуу ислам динин башынан кабар берем дейт да. Муаз бин Жабал ооба десе, пайгамбарыбыз айтат, бул эки келме дейт да. Ла иляха иллаллах Мухаммаду расул дейт да. Се ушул нерсе менен адам мусулман болот, жана ушул нерсе менен кафир болот экен. Андан кийин ислам дининин негизинен кабар берем дейт. Үйдүн устуну жок болгон болсо, анда ал үй кулайт да. Ошондо кимдин намаз жок болгон болсо, ал карманган дини кулайт да. Ошон үчүн намазга бек болуш керек. Андан кийин диндин эң чокусунда турган амалдан кабар берем дейт да. Диндин эң чокусунда турган амал эмне десе,
Ал эмне? Ал Аллах жолунда күрөшүү дейт да. Аллах жолунда күрөшүү. Ал өзү пайгамбарсың учурунда болгон, андан кийин да болгон, бирок кайсы учурда азыр ана нерсе жок, бирок ошондой нерсе болуп аткан болгон болсо, Аллах жолунда күрөшүү болуп аткан болгон болсо, өзүнүн шарттары менен, өзүнүн эрежелери бар. Ошол нерсе менен катышуу бул эмне экен? Исламдан эң чокусунда турган амал экен да. Ал эми жанагындай бир игилдерге жана башка туура эмес топторго кошулуп алып, жоо мен Аллах жолунда күрөшүп атам, согушуп атам деш, бул надандык, сабатсыздык да. Ал мүмкүн эмес да шариаттачы. Ислам динин башы эмне экен? Ла иляха келмеси. Ислам динин устуну эмне экен? Намаз. Эми ислам дининде эң чокусунда турган амал эмне экен ал? Аллах жолунда күрөшүү экен да. Бул хадис Тирмизиде келет, 2616 номерде хадисти Албани сах деген. Ушул нерсе менен бүгүн 3 негиз китеби бүттү да, ушу мененчи. Аллах таала ушул китепти пайдалуу кылып, баарыбызды ушул китептин ичиндеги нерселерге амал кылышты насип кылган болсун. Баракаллаху фийкум.